Ассалому алейкум, урматтуу, билимге кызыккан бардык жарандар. Заманбап мугалимдер, устаттар, окуучулар, студенттер. Барыңыздарды бүгүнкү кызыктуу логикалык суроолор сабагыбызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Эгерде даяр болсоңуздар, биз бүгүнкү кызыктуу логикалык суроолорубузду баштайбыз. Сиздер үчүн даярдап койгонбуз. Бардыгы эң кызыктуу, сиз үчүн пайдасын тийгизет. Бул видео сабактарды сиз өзүңүздүн досторуңуз менен, окуучуларыңыз, балдарыңыз менен дагы биргеликте иштеп көрсөңүз болот. Даяр болсоңуз, биз баштайбыз. Эң кызыктуу логикалык суроолор номер 6. Ойлонуп жооп бериңиз. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Биринчи суроо. Бул сүрөттөн туура эмес кубикти табыңыз. Бул сүрөттөн туура эмес кубикти табыңыз. Убакыт кетти. Сүрөткө жакшы көңүл буруңуз. Ошол учурда гана туура жоопту таба аласыз. Кубиктердин арасынан бир гана кубик туура эмес даярдалган. Ошол кубикти сиз азыр табышыңыз керек болот. Эгерде бул суроого жооп тапкан болсоңуз, комментарийге биринчи суроонун жообун таптым деп жазып койсоңуз болот. Биз жообун өтөбүз. Ойлойбуз, бардыгыңыздар туура таптыңыздар. Мына, көрүшүңүз мүмкүн жообу. Ушул кубик. Бул жерде ашыкча сан 1 кошулган мына. Кайрадан кайтарып көрүшүңүз мүмкүн мына. Бул жерде мына ушул кубик туура эмес, калгандары бардыгы туура. Көрдүңүзбү? Негизи 6 болот, бул жерде 7 түшүрүлгөн. Эгерде бул суроого туура жооп берген болсоңуз, бул суроо сизге жаккан болсо, видеого лайк басыңыз жана комментарийге мен таптым деп жазып койсоңуз болот. Биз кийинки суроого өтөбүз. Даярсыздарбы? Баштадык. Экинчи суроо. Ушул 4 фигуранын ичинен ашыкча фигураны табыңыз. 4 фигуранын ичинен ашыкча фигураны табыңыз. Бул жерде бир фигура ашыкча. Түстөрүнө карап, жайгашышына карап тапсаңыз болот. Убакыт кеткен, жакшы көңүл буруңуз. Көңүл бурсаңыз, бул суроонун жообун дагы оңой эле таап кое аласыз. Эгерде бул суроонун жообун тапкан болсоңуз, комментарийге канчанчы фигура экендигин жазып койсоңуз болот. Кайсы фигура ашыкча экендигин жазып койсоңуз болот. Биз суроонун жообуна өтөбүз. Бул жерде 4-чү фигура ашыкча эле. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн деп суроо берсеңиз, калган фигураларда бардыгында, мисалы үчүн, сары түстөгү кубик ортодо жайгашкан. Ал эми бул фигурада сары түстөгү кубик көрдүңүз каерде жайгашкандыгын. Бул жерден дагы таап койсоңуз болот. Мына. 4-чү фигура ашыкча фигура болуп эсептелет. Биз ойлойбуз, бул суроого дагы туура жооп таптыңыздар. Ийгилик каалайбыз. Эми биз 3-чү суроого өтөбүз. Ар бир логикалык суроолорубузда биз сиздер үчүн мамлекеттердин борборлорун дагы кошуп жатабыз. Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Түркмөнстан мамлекетинин борбору кайсы шаар? Же болбосо Түркмөнстан мамлекетинин борборун табыңыз. А вариант Анкара, Б Истанбул, В Ашхабад. Ушул 4 варианттын ичинен кайсы бири Түркмөнстан мамлекетинин борбору? Убакыт кеткен, жакшы ойлонуп көрсөңүз, албетте, бул мамлекеттин борборун дагы тез эле таап кое аласыз. Эгерде бул суроого туура жооп тапкан болсоңуз, комментарийге
Түркменистан мамлекетинин борбору кайсы? Ошону жазып койсоңуз болот. Анкара, Истанбул, Ашхабад, Баку. Албетте туура жооп таптыңыз деп ойлойбуз. Биз туура жоопко өтөбүз. Бул албетте Түркменистан мамлекетинин борбору Ашхабад шаары. Ийгилик каалайбыз, туура таптыңыз деп ойлойбуз. Эгерде суроого туура жооп тапкан болсоңуз, албетте лайк басып коюңуз видеого, комментарийге мен таптым деп жазып койсоңуз болот. Биз кийинки суроого өтөбүз. 4-сүрөө суроо. Бул фигуралардын ичинен ашыкча фигураны табыңыз. Кайсыл фигура бул жерде ашыкча? Албетте бул жерде дагы фигуранын жайгашы түсүнө карап тапсаңыз болот. Убакыт кетти, жакшы көңүл буруңуз. Жакшы ойлонсоңуз, суроонун жообун тез эле табасыз. Видеону паузага коюп, комментарийге 4-суроонун жообу кайсы фигура экендигин жазып койсоңуз болот. 1-фигура, 2-фигура, 3-фигура, 4-фигура. Жазып койгон болсоңуз, биз жоопко өтөбүз. Бул 1-фигура эле. Эмне үчүн дейсизби? Себеби 1-фигура дагы мисалы дагы ушул сары түстү мисал кылайык. Чекеде турат, ал эми калган фигураларда сары түс мына каерде жайгашкандыгын көрсөңүз болот. Көрдүңүзбү? 1-фигура эле. Тапкан болсоңуз, ийгилик каалайбыз, билимиңиз жогорулап жатат. Биз эми кийинки суроого өтөбүз. Бул суроо дагы кызыктуу бир суроо, себеби ар бир жараныбыз Кыргызстандын району шаарларын жакшы билүүсү керек, ошондуктан бул суроону койдук. Исфана шаары кайсы райондо жайгашкан? Баткен району, Ат башы району, Лейлек району, Кадамжай району. Убакыт кетти, жакшы ойлонуп көрүңүз. Бул суроого дагы эгер жооп тапкан болсоңуз, Исфана шаары кайсы райондо жайгашкан? Видеону паузага коюп, комментарийге жазып коюңуз. Исфана кайсы шаарда, кайсы райондо жайгашкан экендигин. Таптыңыз деп ойлойбуз. Биз жоопуна өтөбүз. Исфана шаары Лейлек районунда жайгашкан. Абдан жакшы. Урматтуу биздин билерман досторубуз. Эгерде 5 суроодон канчасына туура жооп бергениңизди сиздер азыр комментарийге жазып койсоңуз болот. Канчасына туура жооп бердиңиз 5 суроодон? 2, 3, 4, 5. Барыңыздарга чоң рахмат. Ийгиликтерди карайбыз. Урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы. Сиздерге ушундай кызыктуу логикалык суроолорду даярдөөгө аракет кылабыз. Азыр биз кыскача өзүбүз жөнүндө, курстарыбыз жөнүндө маалымат берип коелук. Биз Заманбап Мугалим Академиясы мугалимдер үчүн онлайн курстарды өткөрөбүз. Онлайн курстарда биз эмнелерди үйрөнөбүз? Kahoot платформасын үйрөнөбүз. YouTube платформасын үйрөнөбүз. Мульти-урокту толук үйрөнүп чыгабыз. Gmail формаларда, Gmail почтасы өзү, Google формада иштөөнү үйрөнөбүз. KineMaster видео монтаж программасы, Power Director видео монтаж программасы, Telegramда канал ачуу, группа ачуу, Inforok сайты менен таанышабыз. Google'да кошумча кызматтарды үйрөнөбүз. Андан кийин жаңы чыккан ZipGrade программасы. Муну дагы кошумча сиздер менен биргеликте үйрөнөбүз. Андан сырткары кызыктуу онлайн тест түзүүчү платформаларды дагы үйрөтөбүз. Сабактар 1 ай уланат. 1 айга курстун баасы 800 сом. Онлайн курсубуздун кийинки группасына катышуу үчүн 25-февралга чейин катталышыңыз керек. 25-феврал күнү башталат. Сабактар жумасына 3 жолу өткөрүлөт. Албетте, ар бир мугалимдин бош убактысында өткөрүлөт. Ар бир мугалимге жекече жооп кайтарылат.
Сабактар YouTube, Telegram, WhatsApp аркылуу өткөрүлөт. Бизди социалдык тармактар аркылуу тапсаңыз болот. Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram Элдор Далиев жана YouTube'тан Элдор Далиев деп таап жазылып койсоңуз болот. Каттоодон өтүү үчүн WhatsApp жана Telegram номерлерге өзүңүздүн маалыматыңызды жазып жиберишиңиз керек. Курстун баасы 800 сом бир айга. Курсту баланс KG жана Элсом аркылуу ушул номерлерге которуп койсоңуз болот. Единица бирдик катарындагы бизге өткөрүп койсоңуз болот. Урматтуу биздин билерман досторубуз, мугалимдер, студенттер, ата-энелер, баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Эгерде видео сиздерге пайдасы тийген болсо аз гана комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Жаккан болсо лайк басыңыз жана биздин каналга жазылганды унутпаңыз. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Ийгилик ар дайым сизди коштоп жүрсүн. Урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим академиясы командасы.